Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Европа биримдигинин Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгү 2-фаза программасын ишке ашыруу боюнча байкоочу комитеттин 8-жыйынына катышты. Аталган жыйын программанын жыйынтыктоочу иш-чарасы болду. Анткени аталган программа соңуна чыгып, жазык сот адилеттигине байланыштуу компоненттеринин бир бөлүгүндө гана уланат. Замирбек Базарбеков өз сөзүндө Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгү 2-фаза программасы тарабынан Кыргыз Республикасынын сот тутумун өнүктүрүүгө, өлкөдө мыйзамдуулукту чыңдоого, ошондой эле сот системасын санариптештирүүгө баа жеткис жардам жана колдоо көрсөткөндүгүн белгиледи. Кызматташтык жылдарында программа сот органдарына ар түрдүү багыттар боюнча жардам көрсөттү. Эми биз активдүү өз аракетибиздин оң натыйжаларын көрө алабыз. Алсак, программанын жардамы аркасында сот адилеттигинин жогорку мектеби менен биргеликте судьяларды жана сот тутумунун кызматкерлерин кесиптик даярдоого жана квалификациясын жогорулатууга багытталган иш-чаралар ийгиликтүү аткарылды. Программанын финансылык жана эксперттик колдоосу менен кызматташуунун жүрүшүндө жарандык укуктун ар кандай актуалдуу маселелери боюнча ондогон окуу модулдары иштелип чыгып, мамлекеттик тилге которулду жана жарыяланды. Миңдеген цивилист судьялар, сот аппаратынын, сот департаментинин кызматкерлери, сот адилеттигинин жогорку мектеби, сот приставтары, ошондой эле сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү кесипкөйлүгүн жаңы деңгээлге көтөрүштү. Долбоор менен өнөктөштүктө жүздөгөн жаңы дайындалган судьялар комплекстүү окутуу программасынан өтүшүп, сот адилеттигин ишке ашырууга умтулган жаш судьяларга чоң жардам болду. Мындан тышкары, көп жылдар бою программанын колдоосунун аркасында сот системасын санариптик трансформациялоого багытталган аракеттер ишке ашырылды. Тагыраак айтканда, сот автоматташтырылган маалымат системасы, АМЦ аткаруу өндүрүшү, санариптик сот адилеттиги порталы, Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебинин онлайн платформасы, карыздардын реестри тутуму иштелип чыгып, колдонулуп жатат. Ошондой эле төрага маалыматтык системаларды иштеп чыгуу жана аны ишке киргизүү албетте биздин өлкөнүн сот системасына, анын ичинде соттордогу иштерди кароонун тартибин жакшыртууга, сот адилеттигинин жеткиликтүүлүгүн жана ачыктыгын камсыз кылууга, анын сапатын жогорулатууга жардам берерин кошумчалады. Замирбек Базарбеков Европа биримдиги долбоору менен биргеликте маалымат системаларын логикалык жыйынтыкка алып келүү зарылчылыгы тууралуу маселени көтөрдү. Анткени алар маалымат системаларын иштеп чыгууга жана ишке киргизүүгө көп каражат жумшашкан. Иш-чара Кыргыз Республикасынын судьяларын жана сот органдарынын кызматкерлери, башкы прокуратуранын, адвокатуранын жана Кыргыз Республикасынын акыйкатчы институтунун өкүлдөрү, ошондой эле Европа биримдигинин Кыргыз Республикасындагы элчиси Мерилин Йосефсон жана бир катар европалык өнөктөш уюмдардын жетекчилеринин катышуусунда өттү.